аял заты жакшы бир китептер чыгып атат азыр, котормолор чыгып атат. Аял заты көбүнчөсүн баягы биз шымдарды кийип, эркектер менен тең жарышып, иштерди мен кыйынмын, мен сага машина алып берем, мен сага үй алып берем деп, анан кийин үй машина алгандан кийин мен алдым анын баарын, сен дагы эле жүрөсүң деген чексиз суроолор коомдо. Ошону түшүнүү үчүн кандай? Билесизби, мунун баардыгы эле кайра динге барып такалат. Бирок баягы динди түшүнө элек адамдар булар фанат болуп кетиши мүмкүн деп дагы баа берип коюшу мүмкүн деген коркунуч бар. Бирок мен ушул өзүнүн динин сүйгөн адам катары, динге кайтып келгендиги менен чексиз сыймыктанган мусулман айым катары айткым келет. Адам эң биринчи билимдердин башаты, жашоонун эң негизги туура жолду көргөзүүчү бир башат болгон динине кайрылыш керек. Анткени ал өзүнүн убактысынан башка адамдарды угуу менен, психологдорду угуу менен, досун угуу менен, кошунасын угуу менен ал убакыттан уттуруп жиберет. Анткени биз бул жашоого өзүбүздүн каалообуз менен келбегенбиз жана биз күтүлбөгөн убакытта кетип калышыбыз мүмкүн. Ошондо өлүп бара жатканда мен ушул нерсени жасабай калдым деген өкүнүч ар бирөөбүздө болот деп ойлойм. Бул динде жүргөн адамда дагы, илим жолунда жүргөн адамда дагы сөзсүз өкүнүч болот. Анткени адам тойбос, анын көзү топуракка гана тоет деп жүрөбүз да.